Гүлжан Кулманбетова социалдык тармактардагы анын дарегине айтылган кептерге төмөндөгүдөй жооп берди. Урматтуу достор, замандаштар, Камчыбек Жолдошбаевдин менин дарегиме айткандары боюнча өз пикиримди билдирүүнү туура көрдүм. Кула укса курсак кайнайт демекчи ал кишинин телефонун таап, эмнени айтып жатасыз деп кайрылдым. Камчыбек ага интервьюда сен жөнүндө сөз болгон эмес, бул кайраштыруу деп жооп берди. Замандаштар, менин дарегиме айтылган токол клеймасы топтой тепкиленип, таланып тытмаланып атып эчтекеси деле калган жок. Бул бир жараткандын жазмышы. Ким кандай десе өз эрки. Эсин сыйласаң итине сөөк сал дейт кыргызда. Аскар Мааткабыловичтин тарапташ, тамырлаш, тагдырлаштарына урматым бар. Жазмыш экен, эже ооруп калды. Амандыгын, сакайып кетишин Кудайдан тіледик. Узак жылдар илешкен илдетинен арылууга жандалы бастаган ал кишинин абалын, жакындарынын тарткан азабын эч кимдин башына салбасын. Арбакты сыйлайлычы, тынч жатсын. Ал эми тирүүлөрдүн тиреши болсо эркектерче эсептешип алышса дейм. Аялдарды аралаштырбай. Каралоо бир тууганынын этин тамшана жегенге барабар экенин Камчыбек ага билсе керек. Ал эми аны жайылтууга жандал бастагандарды Кудайга койдум. Башым аман, бүлөм бүтүн, жүрөк тынч. Айырдын алдындагы абалым айыңдардан арачалап турат. Жакшы күндөрдүн жаркын учурларын жарсала, жараткандардан жакшылыктарды тилейли.